Салют достор, жалпы биздин угармандарыбызга ысык салам айтабыз. Сиздер менен бирге биз бүгүн дагы ден соолукка байланыштуу бир сонун маселелерди көтөрүп чыгалып чечтик. Акыркы учур баарыбызга белгилүү болгондой, ааламды дүңгүрөткөн бул коронавирус, пневмония айтор ушул тууралуу азыр көптөгөн маалыматтар бар. Анан биз дагы бүгүн сиздер менен бирге балдардын пневмония оорусу жөнүндө сөз кылалы дедик. Негизи анда кандай белгилер байкалат? Балдардын пневмониясы чоң адамдардан айырмаланабы? Аларда өпкө сезгенүүсү кандай өтөт жана кандай симптомдорго сөзсүз көңүл бөлүшү керек? Бул суроого жооп бериш үчүн бизде угарманыбыз, албетте бизде көрөрманыбыз, коногубуз бар. Номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун үй бүлөлүк дарыгер терапевти Ибраева Жаркын Бакытовна төрүбүздө. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман күнүңүз менен. Бирге болсун. Иштериңиз жакшыбы? Рахмат, чоң жакшы. Азыркы учурда дарыгерлер абдан катуу иштеп аткан учуру ушундай алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңизге ыраазычылык айтам. Анан жогоруда айтылгандай эле биз ушул бүгүн балдардын пневмония оорусуну кандай өтөт, анда негизги симптомдор, кайсы симптомго сөзсүз көңүл бөлүш керек, мына ушул жөнүндө болуп турат. Анда сөз сизде. Пневмония бул эми өпкөнүн сезгениши да. Анан балдардыкы пневмония болгондо өтө оор өтөт чоң кишилерге караганда, анткени алардын организми дагы до конца калыптана элек. Анан ошондуктан алардын биринчи иретте дене табы көтөрүлө баштайт. Дене табы 40 градуска чейин көтөрүлүшү мүмкүн, андан да көп көтөрүлүп кетет. Кээде балдар ошону көтөрө албай судорога дагы болуп, судорожный синдром болуп калышы мүмкүн. Ошондон абдан коркобуз биз. Анан деми кыстала баштайт. Негизи баланын жашына карата дем алганы нормативи бар. Анан алардыкы деми ушу кысталып, анан тез дем ала баштайт. Тез дем алганда булар оозу менен дем ала баштайт. Оозу менен дем алганда дагы ошого бронхалары, өпкөлөр дагы жабыркаталып, анан еще өрчүшүп кетип атат оору. Балдардыкы ошо ыйлап, кички балдар ыйлап, тамак ичпей калат, аппетити жоголуп, интоксикация болуп абдан эле кыйналышат. Дем алганда температура болгондо жанагы суусундук уже денеден кете баштайт, обезвоживание болуп, анан оош бетер кыйнала баштайт балдар. Мисалы сиз белгилерин санап бердиңиз. Дене табы көтөрүлөт, тез дем ала баштайт, тамагы аппетити жоголот деп. Дагы кандай көңүл бурчу симптом бар? Жөтөлө баштайт. Жөтөл кургак болобу же какырык болобу? Башында кургак жөтөл болот. Мына биздин коронавируста көбүнчө кургак жөтөл. Анан кийин бактериалдык инфекция коштоп кеткенде какырык чыгып, кээде какырыктын түрү дагы өзгөрүлө баштайт, гнойный болуп чыга башташы мүмкүн да. Анан кургак жөтөл бара влажный жөтөлгө айланат. Анан кийин уже какырык чыга баштагандан кийин уже айыгыш керек да. Анан кээде ошо влажный болуп атканда деле ошо вторичный инфекция бактериалдык коштоп кетип атат. Жакшы, мен ойлоп турам, кийинки биз көрүбүз да, буюрса балдар пневмонияга учураганда кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, кандай нерселерди алдын алыш керек экенин сөз кылалы деп. Анан дагы айта кетсеңиз, мисалы чоң адамда пневмония канча убакка чейин созулат, эмнеси менен коркунучтуу экенин биз буга чейин көп маалымат алып келбедикпи? Кичинекей балдардачы бул канча убакка чейин созулушу мүмкүн, аягы эмне менен аяктайт, негизи ал өзүнөн өзү айыгып кетеби? Чоңдордуку, кичкейлердики деле бирге узакка чейин чоюла башташы мүмкүн. 10 күндөн ашык, 1 айга чейин ооругандар деле бар. Анан өпкөнүн ар бир альвеоласына жанагы суюктук толуп, сурфактант повреждение болгондо көпкө чейин ошондо өпкөнүн иштебей калат да. Өпкө иштебей калганда аягында такыр дем алганы токтоп, острая дыхательная недостаточность болот. Ошондо дем такыр жетпей калат. Кээде жетсе дагы ошол дем газ обмен не происходит да. Газ обмен болбой калганда ошондо дагы ошо аягы жаман болуп калып атат да. Летальный исход. Ошондуктан бул нерсе эгер симптом дароо башталса, дароо эле дарыгерди көздөй керек. Сизге ыраазычылык айтам. Сонун жооп үчүн биз кийинки уктурууда ошол дарылоонун ыкмалары жөнүндө, туура дарылоо жөнүндө сөз кылабыз. Ал эми ар бир ата энеге кайрыларым, балаңыздын ден соолугу бул сиздин да байлыгыңыз. Ошондуктан балдар оорушпасын. Кайрадан сиздер менен кийинки уктуруубузда, кийинки чыгарылышта амандашканча сак саламатта туруңуздар.